Колдорун байлап, депутат Орукчан Кемпир нотариус тарабынан сабалганын айтып чыкты. Бүгүн 3 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков Орукчан Кемпир нотариус тарабынан сабалганын айтып чыкты. Жыйында нотариалдык иштин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан эл өкүлү эми ал нотариус сот болууга талапкерлердин тизмесинде жүргөнүн белгиледи. Психикалык жактан жабыркаган бир Орукчан Кемпир бар эле. Аны убагында нотариус колдорун байлап сабаган. Себеби аны үйүңдү сатканга кол кой десе, тиги кол койбой койгон. Анан сабагандан кийин нотариус ал кое турган абалда эмес, анын ордуна кошунасы кол койду деп туруп, үйүн сатып жиберген. Жакында мен адвокат жалдап сотто оттум. Бул иште сот аткаруучу менен тергөөчү да бар, деди ал. Булак Суперкежи. Лапина Валентина Сергеевна деген бир Орукчан Кемпир бар эле. Психически нездоровый. Анан убагында баскан улан деген нотариус колдорун байлап байкушты сабашып, анан кийин нотариальный жанагы үйүн сатканга кол кой десе, кол койбойт эми, Орукчан болсо да психический. Анан сабагандан кийин мынтип жазып атат силердин нотариусуңар. В связи с тем, что она не в состоянии подписать, за него подписывает его сосед Кучин такой-то, такой-то деп кол койдуртуп үйүн сатып берген экен. Жакында мен адвокатты жалдап, сотты утуп, эметип атам, конечно, анын жасап атканы бирөөсү судоисполнитель. Ошону сатып алып сатып берген адам ушу Ысык Ата районунун. Бирөөсү следователь. Анан кийин эми мындай нерселер деген безнаказанно нотариустар калбаш керек да. Орукчан адам психически. Ал деген невменяемый болуп атат да. Нотариусуңар билип атат. Кол кое албайт деп туруп, башка бирөөгө кол койтуп сатып берген. Это же уголовное наказание. Эмне үчүн ал кишиңер сот болом деп, баягы спискте жүрөт, судья болом деп. Андай кишилер кантип судья болсун? Рахмат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Уят кой эми. Парламент төрагасы мамлекеттик кызматкердин аты жөнүнө ачууланды. Бүгүн 3 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында нотариалдык иштин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралууда. Анда парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу мыйзам боюнча баяндамачылар менен чакырылгандардын аты жөнүн окуп жатып, сот департаментинин директорунун орун басарынын фамилиясына наразы болду. Ырыскулова Жылдыз Жакшылыковна. Жакшылыковна, ушул өзүңүз эле жакшынакай кылып кыргызчалап албайсызбы? Уят кой эми. Сиз өзүңүз кирейген департаменттин жетекчиси болсоңуз, сиздин ата энеңиз Жылдыз деп сонун ысы менен атаган экен. Эми ушуну Жылдыз деп окушум керекпи, деди ал. Биле кетсек, төрага өзү да фамилиясын өзгөрткөн. Тургунбек уулу кыргызстандыктар үчүн аты жөнүн өзгөртүүдө тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Аталган мыйзам парламенттин 6 февралдагы жыйынында кабыл алынган. Ырыскулова Жылдыз Жакшылыковна. Жылдыз Жакшылыковна, ушуну өзүңүз эле жакшынакай кылып кыргызчалатып албайсызбы? Уят кой эми. Сиз өзүңүз килеген департаменттин директору болсоңуз, сиздин ата энеңиз Жылдыз деп, Жакшылык деп, сонун ысымдар менен атаган экен. Эми ушуну Жылдыз Жакшылыковна деп окушум керек. Орусияда кыргызстандык таксист сабалды. Кыргызстандык таксист Эрнес Бердиев Москвада жүргүнчүлөрдүн зомбулугуна кабылганын мигрант медиа долбоорун айтып берди. Анын билдирүүсүндө окуя 29 мартта түшкө жакын болгон.
Ал жүргүнчүлөр жол кирени бербей коюшу мүмкүн деп ойлоп, алардан алдын ала төлөп коюуна суранганда чыр башталган экен. Эрнес эки жигит кол көтөрүп, сабаганын билдирип жатат. Орусиянын полициясы бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Материалды Азаттыктын Мигрант медиа долбоору даярдады.